Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Эртең 8-сентябрь журналисттердин эл аралык тилектештик күнү. Бул күндүн алкагында биз бүгүн кыргыз журналистикасы, кыргыз басылмасынын абалы туурасында талкуу жүргүзгөнү турабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, белгилүү журналист, юридика илимдеринин кандидаты Жедигер Салаев жана белгилүү медиа менеджер, мурдагы жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мелис Эшимканов. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Ол азыркы кыргыз басылмалар туурасында шаар тургундарынан биз сурамжылоо жүргүзгөн элек. Ошону көрүп алып, анан талкуубузду баштасак. Көбүнчө суперинфо окуйм да. Анан буга ушу утурку жаңы чыккандарын берип турат го. Бирок көбүнчө жанагы сексуальный нерселерди көбүрөөк жазат да. Ошол жерлери бизге жакпайт негизи. Ошону жазбай деле койсо болот, жазса дагы мындай кичине газетага ороп жазган жакшы деп ойлойм да. Бир гана айырмасы кичине эле кээ бир саясатчы бул мындай деп сүйлөптүр, бул мындай деп айттыр деген гана айырма болсо, газетанын баары азыр бири-бирине окшош эле болуп атат. Көп кыргыз газеттер бири-бирин эме кылып туура маалымат эме эле ушак жасат да, ошон үчүн окугум келбейт. Ама ада эмелерди, Асаба тегилерди окуйм, эми кээде жаңылык керек болуш үчүн. Бирок көп эле информациясына ишенбейм. Ушак сыяктуу жазат да, подтвержден эч нерсе жок. Асаба негизи мындай саясий кесип болчу, мындай оппозиция тарапта көп иштеп, ошо өзү оппозиция ошол эмелери кайра бийликке келгенден кийин эле кайра өзгөрүп кетип атат да, мүнөздөрүчү. Ошо газеталардын мүнөздөрү кайра өзгөрүп кетип атат да. Ошондой бир нерселер бар экен да. Бийликке келгенче эле бир кандайдыр чындыкты жасашканга аракет кылышат. Же ошонун чоңдору бийликке келип алгандан кийин кайра өзгөрүп кетиши мүнөздөр, ошондой бир эмеде пайда болуп калат да кайрачы. Негизи азыркы газеттерге ишениш кыйын. Эми ар кимиси ар түрлүү эме жазышат да. Мисалы, бирөөсү айтат мындай болгон тигиндей деп ушактарды көп жазат да. Анан ошого да мен ишенем. Алиби жанагындай де факто дегендер бар, ачык саясат деген бар. Жакканы ачык жазат, анан бир аз эме бар да, мындай чын сөздүн ачыгын айтканда бир аз кошуп ийген жерлери бар да. Кошулган сөздөрдү 2-3 күндөн кийин баа далилдейсиң да, чынбы калпы деп сураштырсаң калп болуп чыгат да, ошол жери минусураак да кичине мындай. Эми азыркы газеталарда мындай эме десем, бул саясат боюнча бирин-бирин каралап, бирин-биринин үстүнөн пиар уюштуруп дегендей, ушундай бирин-бирин каралаганы жакпайт да. Бирин-бирине күбө жаап, саясатчыларчы. 1990 жылдарда Асаба Агым газетасы салып кеткен стиль бүгүнкү күндө 2 эселенип, 3 эселенип аны кайталап жаткандыгын көрүп жатсак болот. Ал эл аралык журналистиканын стандарттарына туура келет деп айтуу кыйын. Себеби дегенде ошол балким кыргыздардын менталитетинде балким ошондой кабарлар, бири-бирин тийишкен, шылдыңдаган кабарлар жагышы мүмкүн, а бирок жалпы эл аралык журналистиканын стандарттарынан алыс турат деп айтсак болот да. Бул ошол окурмандардын, шаар тургундарынын пикирлери болду. Эми суроо экөөңүздөргө тең берсем да, сиздер кайсы гезиттерге ишенесиздер? Кайсы гезиттер апыртпай мындай так маалымат берет деп, кайсы гезиттерди атай алат элеңиздер? Мен алардын бирөөүнө да ишенбейм. Гезитте окуйсузбу? Гезитте окуйм, баарын окуйм. Бирок мыйыгымдан күлүп коем. Туура фактыны мен өкмөттүк гезиттерден гана алам го деп ойлойм ошолорду. Мелис мырза, сизчи, сиздин ойуңуз кандай? Мен Жедигер мырзадан айырмаланып өкмөттүк гезиттерге ишенбейм. Алар негизинен баягы деле Акаев, Бакиев орындагыдай бүгүн деле Отунбаев, Атамбаевдин арыгын чапкан баягы үстүрт гезиттер деп эсептейм. Албетте тандай билүү керек да, кайсынысы чын, кайсынысы жалган. Сиз кайсыларды тандап окуйсуз анда? Жок, мен баардык гезиттерди окуйм. Суперинфосун да окуйм, Дефактысын да окуйм, Агымды да окуйм, баардык гезиттерди окуйм. Анан арасында эми билишиң керек да, кайсынысы жалган, кайсынысы азыркы көрөрмандар айткандай кошуп жазды, ушак жазды. Мисалы эми Жедигер экөөбүз журналист болгондон кийин бизде эми алдашыш кыйыныраак да. Ошончо да бир бөлүп көрсөтө албай турбайсыздарбы? Жок, мен конкреттүү кесе айта албайм. Бул мындай, мен көбүнчө орус тилинде чыккан маалыматтык сайттарга көбүрөөк коем. Ошол эле Акипресске, ошол эле 24 KGге алардан көбүрөөк аласың. Ошол эле кээ бир сайттарда кээде кечирим сурай баштаган учур келип калды.
демек аларда дагы калып кетип атат экен. Акыркы окурманыбыздын айтканына көңүл бурсак да, ал айтып атат, кайсы гезитте окуа агым асаба жыттана депчи. Сиз 90-жылдарда бир жаңы салт менен келдиңиз эле. Биринчи жолу бийликке каршы айтып, саясий интригаларды ачыктадыңыз эле. Андан бери сиз саясатчы болдуңуз, кандай болгон, салмак күттүңүз. Ал эми ошол гезиттер болсо, баягы эрезеге жете албай, ошо шок бала бойдон бир калып ара жолдо калып калган деген пикирлер бар да. Сиз ошого кошуласызбы? Эми баягы эгемендик алгандан кийин жаңы чыйыр түптөлгөнү, эркин гезиттер аз болгон үчүн асаба алдыга козгону чын. Баягы элдин тили менен, баягы теректин шуулдагындай, суунун жаркырагандай кадыресе тили менен жетебиз дегенибиз чын. Анан азыр акыркы окурман айтып атпайбы, эл аралык стандарттар деп. Эл аралык стандарттарды мен деле Америкада 5-6 айлап жүргөн кезим болгон. Алар деле биз ооруган оору менен ооруйт. Өзү продукцияны теле болобу, радио болобу, гезит болобу, ошол зарылчылыкка жараша болот. Ал ушакчы эле болуп эле, Жедигер мырза айткандай 2-3 күндүн биринде эле кесим сурай берсе, анан нускасы да өспөйт, анын аброю да артпайт. Эмне үчүн Суперинфону мисалы артисттердин чачын тарангандан бери жазса деле 100 миңдей нуска менен чыгып атат. Азыркы абал кандай, бир күтүлгөн эле нерсе беле? Күтүлгөн мыйзам ченемдүү нерсе, ошон үчүн мен асаба агым түптөлүп кеткен жакшы нерсе үчүн мен уялбайм, тескерисинче кубанам. Анан биз баягы Ушактын башатында турган ушул фабриканын автору деп мага баягы кыйтып айтып аткандарды түшүнөм. Бирок ал кезде жалгыз Эжимканов эмес болчу. Бүгүнкү күндөгү мына КТРКнын башчысы Оторбаев болобу, Азаттыктын башчысы Султан Жумабулов болобу, не бир мыктылардын бардыгы ушу асабанын шинелинен чыккандар. Демек ошол биз баардыгыбыз жаңы чыйыр издегенбиз. Башка маселе мына бүгүнкү акыркы 4-5 жылдын ичинде ошол имидж маселеси, ушак маселеси, гезиттердин маданий маселесинде чоң проблемалар келип чыкты. Ошол эл аралык иликтөөлөрдө азыркы басылмалар баягы ушакка адамды баягы чиновник болобу, саясатчы болобу кордоого толгон, анан кандайдыр бир деңгээлде баягы 90-жылдары Мелис Эшимканов ошол ушакты бир журналисттик жанр катары калыптандырып койду деген сөздү танбайсызбы? Жок, мен танбайм, анткени биринчиден адамдар өзгөчө кыргыздар турган турпаты менен Ушак Ньюска жакын эл. Мен ошол эле парламентте отурганда, ЖКТРдин ген директору болуп отурганда, сайттан окуй элек, гезиттен окуй элек, өзүм уга элек кабарды тетиги Баткендеги бир тууганым кудам же ат башыдан чалып угат элем дагы. Бул өзү адамдарды өзүнчө бир мындай бир гезитке маалымат каражатына караганда космостук ылдамдык менен тез жеткизе турган биздин бир улуттук менталитеттеги бир сапат бар да, Ушак деген нерсе. Жедигер мырза, сиз макулсузбу ошол пикир менен баягы Ушактын негизинде Ушакты чогултуп анан маалымат жаралат? Мен макул эмесмин. Тилекке каршы бул албетте башка кеп. Мен айткым келет, туура Мелис ошол асаба менен түндүктөн түшкөн редактор катары келип туруп, баягы мамлекеттик иленчил жаш гезитин кандайча жеке менчик асаба гезитин айландырып кеткени көптөргө түшүнүксүз болуп калды. Бирок асаба гезитинин стилин эмгичекти мына калгандары туурап келатканы бул туура. Бирок мына Мелис экөөбүз тең учурунда советтик журналистиканын мектебинен чыкканбыз. Анан кийинки Мелистин мектебинен чыккандардан айырмасы, ал жерде баягы салаваттуу, мыкты аналитикалык журналистика бар болчу. Образды айтканда, мына азыркы гезиттердин деңгээли мына көргөндөрдүн, азыр биз көчөдөн жооп берген адамдардын бир 80-90% айтышты, ишенбейбиз Ушакта. Анда эмне, Мелис мырзанын мектеби салаваттуу журналистиканы бузуп таштадыбы? Бузуп таштады. Айылдарда абысындардын айтышындай деңгээлге түшүп, андан кийин ал баягы аябай көнүгүш болуп калганда ашмалтай болуп калат экен. Биринчи биз баарыбыз мактадык. Мен өзүм да ошондой журналисттерге сабак берип жүргөм, журналистика кафедрасынын жетекчиси болчумун. Студенттериме Азамат асаба абдан батыл журналистиканы баштады деген. Анан батыл журналистика жанагындай башка стил менен жазса деле болот турбайбы деп. Анан мен ошол фактыны уйкумду кылып жакшы бере башташты башында. Анан ал ашкере кеткенде батыл журналистика кыянатчыл журналистикага айланып кетти. Ошо ашкере кеткенин сиз качан сездиңиз мисалы? Ашкере кеткенин сезгеним мындай болуп калды. Эми мен эле эмес, жалпы эл окурман сезилип, баягы дозадан ашып кеткенде баягы ашмалтайлыкка жеткенче ишенип атышкан. Анткени суроо жаралат ошол эле учурда мазактоо менен мисалы болуп турганда, тамашанын ортосунда кайсы жерден чектешет. Мен оюмду бөлүп жибердиңиз. Ашмалтай деген баягы эгерде жанагы көп эле айтыша берсе, ашмалтай болуп калып кишилер көңүл бурбай калат. Карга каранын көзүн чукпайт деген принциптен да ашып кетти. Мурда профессиональный солидарность деген бар болчу, журналисттер бири-бирин эч качан жамандачу эмес. Керек болсо журналисттер бири-биринин көзүн чукпай баштады. Анан саясатчылар мындай эле койду. Анан өтө эле баягы жанагындай жарымы төгүн жарымы чын, жанында турган киши жок дегендей
маалыматтар кете баштады. Анан элдер айтып калды, жанагындай болуп калды. Койчу жаза берет дегенден келе. Сиз да байкадыңызбы ошондой жака ооп баратканыңызды? Жок, эми Жедигер мырзанын оюна койсок, бизди даргасып эле ушул ушактардын автор кылып атат. Бизде мисалы Кыргызстанда чыгып аткан бүгүнкү кыргыз тилдүү радио теле